Мен айтписабекова Бакаядан тургунумун. Жаш убакта кол өнөрчүлүк кылганмын. Бул кол өнөрчүлүк апамдан келген кесип. Апам рахматуллур баарын бизге үйрөткөн. Анан өзүм азыр 12 кызга сеп берип 12 шырдамалдарды алегистеп бердим. Азыр шырдамал алегисти эле бербей калды кыздарга. Мен баарына бердим айналайын. Анан жалгыз балам бар эле аны бөлдүм. Анын үйүнө салып бердим шырдамал. Эми небере балама жасап атам дагы Кудай күч берсе. Бирок мурдагыдай сайла кыла албай калдым көп. Анан ошо кыздарым байкуштар жардам берчү мага. Анан байкуштардын баары жадашып үйдө отурганда мага айтышат да, апа биз күйөөгө тийсек. Сиздей болуп кийиз кылбаган жерге барсак экенбиз. Жер чаппаган жерге барсак экенбиз деп, бирок кыздарымдын баарынын тилегин Алла Таалам берип, баары интеллигентный жерге тийип азыр. Столдун үстүндө эле калем жазып, ручка жазып эле отурушат. Кыргыз комнатаңыз жөнүндө айтып беришти. Анан балам бөлүндү эле ушуга кыргыз комната кылып жасап шырдамал салып бердим мынакей. Шырдамал жазайм, ала кигиз жасайм жүндөн ошо кыздар менен. Чийит окуйм, курак курайм. Ошо кылып кыргыздарга керектүү нерсенин баарин эле кыла алам, аракет кылсам кылам.